Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Соң пополнить счет дегенді басып тұрып 1x Money KG арқылы Анварға қайрылып балансыңызды толық табасаңыз болады. 1x Bet ишенимді букмекер. Ырчы Анжелика Кайратова жаңы клиптердин бет ачарын өткөрдү. Бүгүн 27 апрелде Бишкектеги Азия Молл соода борборунда белгилүү ырчы теле алып баруучу Анжелика Кайратова 8 клиптин бет ачарын өткөрдү. Иш чаранын ачылышында биринчи болуп көрүүчүлөргө Анжелика Кайратова менен теле алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын шопинг аттуу клиби тартууланды. Бул клиптин режиссеру Бейпил Маманов болуп эсептелет. Андан соң Teen Star тобунун Алга деп аталган клибин көрүүчүлөр жылуу кабыл алышты. Ошондой эле ырчынын Эне музыка деп аталган клиптери да көрүүчүлөрдүн назарына коюлду. Режиссер Эрни Сыдыков тарткан Анжелика тарабынан аткарылган Айта берем аттуу клиби аны көптөн бери күтүп жаткан көрөрмандар үчүн кызык болду. Аталган клипти февраль айында Алматы шаарынан тартышкан. Клиптерди тааныштыруу маалында кызыктуу оюндар ойнотулуп, ырчынын кызыл костюму сыйлык катары берилди. Жумагүл Райымжан кызы менен Анжеликанын жүрөлүүчү жүрөгү оорутпай клиби дагы бул иш чарада тартууланды. Teen Star тобу Жомоктой жаша деген клибин сунуштады. Анжеликанын продакшн студиясынын клиби да көрсөтүлдү. Келген конокторго 2 сааттык концерттик программа сунушталып, мыкты кондитерлерден таттуулар таратылып, таанымал брендтерден кийим жана косметикалар белекке берилди. Chic Fashion брендтен мода көргөзмөсү өткөрүлдү. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Ырчы Ненанын жолдошу 2 уулуна канча алимент төлөйт? Убагында Кыргызстандын атынан чет өлкөдө өткөн далай сынактарга катышып, кыргыз желегин желбиретип, ийгиликтерди багындырган ырчы Нена жакында белгилүү бир ММК булактарына маек берген. Анда Нена айым чыгармачылыгындагы жаңылыктар менен катар жеке жашоосун, 2 баласын жалгыз тарбиялап жатканы, мурунку жолдошу менен эмне себептен ажырашканы тууралуу да айткан. Нена айымдын айтымында мурунку жолдошунун калпты чындай айтканы, үй бүлөлүк түшүнбөстүктөр, кайненеси келинин уруп, сабап, үйдөн кууп чыкканы, себин да бербей койгону, жолдош экөө чогуу алган үйүн туугандарына каттатып алып калганын айткан. Учурда Ненанын жолдошу 2 уулуна 5000 сом алимент төлөйт экен. Бирок аны да уруш талаш менен алаарын айткан. Ненанын бул маегин окугандар анын кыйын айым экенин баса белгилеп, ырчынын жаркылдаган мүнөзүн, ажарлуу жүзүн айтып, сабыртуулугуна, кайраттуулугуна баа беришти. Андан тышкары Нена айым жаңы жыл алдында жаңы салынган үйлөрдөн 2 бөлмөлүү квартира алып, учурда эмеректерди коюп жаткан жакшы кабарын айткан. Маалымат булагы Аргумент KG сайты.